Саламатсыздарбы. Эмеси Деошондо программасы. Адилет укуктук клиникасы дүйшөмбү президент Садыр Жапаровго ачык кайрылуу менен чыгып, ишкерликти коргоо боюнча кепилдик талап кылды жана мисал катары Вечерний Бишкектин ишин келтирди. Басма үйү 2015-жылы рейдерлик менен басып алынган. Кийин ал чечимди баары жокко чыгарылганына карабай, гезит өз мыйзамдуу ээсине эмгиче кайтарыла элек. Бирок 15-жылы рейдерлик болуп жатканда Александр Рябушкин документтер менен мөөрөмдү жоготуп ийдим десе эле, юстиция органдары ага жаңы документ менен жаңы мөөр жасап алууга уруксат берип, вечерканы ага каттап салган. Чыныгы документтер менен мөөр ал мезгилде басма үйдүн чыныгы ээси Александр Кимдин кабинетине жаткан. Бирок бюрократтар Атамбаевдин бийлиги эмне десе, ошону жасап берген. Бийлик алмашкандан кийин Александр Ким сотко кайрылган жана 14-15-жылдарда чыккан сот өкүмдөрүнүн баары жокко чыгарылган. Ага карабай, Чүй Бишкек юстиция башкармалыгы 2 жылдан бери Вечерний Бишкек басма үйү менен Рубикон рекламалык фирмасын Александр Кимдин атына каттоодон баш тартып келет. Анткени Рябушкин улам жаңы арыз жазса, соттор ал арыздарды улам кайра кароо менен алек. По 6-7 кругов. 6-7 жолу Рябушкинин кассациялык арызы айланып келип, кайрадан каралып калып жатат. Бүтүм акыркы жана арызданууга жатпайт деп жогорку сот, жогорку сот өзү токтом чыгарат дагы. Бирок ал же анын адвокаттары жаңы арыз жазса, Бишкектин 1-май райондук соту аны кабыл алып, жогорку сотко жиберет жана башка каралбаш керек деп өзү мурда чечим кабыл алган жогорку сот ал арыздарды кайра эле карай берет. Когда они сами же сказали, что обжалованию не подлежит. Кимдин атына каттоого болбойт деген Чүй Бишкек юстиция башкармалыгынын 2020-жылдын 1-октябрында чыккан чечимин юстиция министрлиги 8-декабрда жокко чыгарган. Андан соң башкармалык 1-май райондук сотуна да кайрылган жана сот эки тараптын арыздашуусун 14-жылга чейинки абалга кайтарыш керек деген аныктама берген. Бирок башкармалык баары бир ал чечимди ишке ашыруудан баш тартып келет. Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакуповдун айтымында, укук министринин орун басары Максатбек Есеналиев Минюс чыгарган чечим аткарылбай жатат деп президенттик аппаратка да жазган. Бирок иш баары бир ордунан жылбай жатат. Муну саботаж деп атаса болот жана министр чыгарган буйрукту аткарбаган чиновниктер абдан чоң пара алганбы деп да ойлоп кетесиң. Атамбаевдин бийлиги учурунда маалымат каражаттарына каршы мыйзамсыз аракет көргөн бир дагы аткаминер же сот жазалана элек. Ал кезде башка басылмалар менен телеканалдар жана маалымат агенттиктери дагы бийлик айтканын баарын аткарып, сөз эркиндигине жамынып алып, журналисттер оюна келгенде жазып атат деп өз кесиптештерин да күнөөлөгөн. Бирок эң жогорку жоопкерчилик соттордо жатат. Бул мисал кийин бир топ орчундук кесепетке алып келиши мүмкүн. Анткени ушул иш боюнча гана эмес, башка маселелер боюнча ушундай өкүм чыгарган сотторго каршы дагы иш каралып калышы мүмкүн. Бул өзүнчө эле абсурд. Мындай сот чечимдер эч кандай мыйзамга жатпайт дейт элем. Жана мындай өкүм чыгарган соттор кийин кылмышка жообуна тартылышы керек. Түзүлгөн мындай мыйзамдык нигилизм үчүн соттор гана эмес, прокурорлор менен тергөөчүлөр, ак үйдө иштеген жетекчилер менен Атамбаевдин колтугуна кирип алган кошуматчылар дагы күнөөлүү. Мисалга, 17-жылы маалымат каражаттары, журналисттер жана укук коргоочуларды сотко президенттин атынан ошол кездеги баш прокурор Индира Жолдубаева берген. Бирок ал бул иштери үчүн эч кандай жоопко тартылган жок. Мыйзам сакталбаганы үчүн жогорку сот дагы күнөөлүү. Анткени ошол 17-жылы журналисттер менен укук коргоочуларга каршы райондук жана шаардык соттор чыгарган бардык чечимдерди бекитип берген. Азыр болсо, Вечерний Бишкек боюнча өзү чыгарган чечимди аткарбай, Александр Рябушкин кандай арыз жазса дагы, жогорку сот анын баарын унчукпай кайра карап, иштин бүтүшүн өзү чоюп келет. Соттор өзү мыйзам аткарбаса, аны ким сыйламак эле? Ошондо саламатта калыңыздар.